ошол мына 7-группа баардыгы тең чийип кетти. Анан бир нерсе таң калыштуусу баардыгы тең жана күн баштар келди да. Ошо дили таза ушундай аял заты келип, баардыгы бат эле чийип кетип атат да. Өзүнүн ошол чийген оймолорунда ошол өзүнүн тазалыгы турат. Ошол элге таасир бере турган ошондой сезимдин кубатын көрдүм да. Ошон үчүн мен оймо аркылуу эң биринчи ошол элдин оюн тазалашыбыз керек экен. Көрдүңбү? Акырындыкта адамдын ою тазаланганда оймо аркылуу ошол оймону чийип атып, элдин оюнун тазалыгын, элдин ушунчалык жанагы аруу эл экен көрүп ошону суктандым да. Анткени ар бир чийим, тамга, белги мунун баарын жараткан эл ушундай керемет экен да. Муну сөздүн күчү жетпейт. Ошон үчүн жана алдыма келген окуучуларым ушунун баарын үйрөтүп, акырындык менен ар бир элдин өзгөчө оңгу жолу бар. Ар бир элдин өзгөчө ошондой улуттук баалуулуктары, мурасы бар, улуу мурастары бар. Биз ошого мындай тилек кылып, ошого бир маани берип, ошого көңүл бөлүп, ар бир кылым карыткан жана оймо чиймени ошону өзүнүн ордуна чаң сүртүп, ордуна койсокпу деген тилек бар да. Кыргыздын эми баягы сөзүмдө жетпейт деп атпаймынбы? Кыргыздын бир эле жолу бар экен. Бул акыйкат жана чындык. Көрдүңүзбү? Биз ошол акыйкат, чындыкты гана ошол жол менен гана биз башка элдерди бизге сый урмат кыла алат экен да. Биздин жол ошол экен. Биз бирөөнү сындап, бирөөгө жаманатчылык кылып, бирөөгө жамандык кылганда биз утулат экенбиз. Ошон үчүн күнбаш көрдүңүз, ошондой жарыгы менен, ошондой таасири менен башка элдерди биз өзүбүзгө бура алат экенбиз. Ошон үчүн айым ошол жазалган иштер, мен окуучуларым жасап аткан оймо чиймелердин баары тең эң биринчи ошол элди агартып, элдин эсин, оюн агартып, акырындык менен мунун баары дүйнөгө жайылат болуш керек. Мен чоң тилек кылам, жайылат болуш керек, жайылат буюрса. Кыргыздын кылым карыткан жана манас эпосу бул дүйнөдө теңдеси жок да. Биз ошого мындай азыр кичине маани берип, кандай себептер менен бул акырын алыстап кеткенбиз. Бирок кыргыз канында бар да. Баары бир ал манас дегенде кыргыздын көзүнөн жаш атып кетет. Ошол өзү атып кете тургандай, ошондой сезими козгосок эле жумушубуздун баары бүтөт. Ошондо кыргыз болгондо эле бул ар бир адам бактылуу болот. Эл майрамы анан мени колдоп жолдоп атканымда туугандарыма чын жүрөктөн ыраазымын. Ылайым майрам бул кыргыздын улуу руху дүйнөгө жарыгын чачырата берсин. Манас бул адамзаттын манасы. Мына Муктар Айыз айтып атпайбы, бул манас адамзаттын манасы деп атат. Мына чет жактарда барганда манас бул адамзаттын акыл казынасы деген сөздөр угулуп атканда, эми сүрөтчү адам, чыгармачыл адам ошол өз эли жөнүндө жакшынакай сөздөр чыкса, биз эргип канат байлайт экенбиз. Анан кээде өтө эле мындай өзүм элим жөнүндө жакшы сөз сүйлөгөндө элдирип кетем, кубанам да, сүйлөгөм келет. Анан эми анда-санда анча-мунча ашып келсе кечирип койгула. Эми эл болгондо мага окшогондор болот экен. Анан ылайым эле ошол кыргыз эли жөнүндө жакшы сөздөр сүйлөнсүн. Жакшы сүйлөнө турган сөздөрүбүз көп экен, өрнөктөрүбүз көп экен. Ошону алып жайылталы. Асмандагы көкүз жарык болуп, согуш болбосун. Аманчылык болсун, жакшылыктар болсун. И чтобы об этом знал весь мир, который живет сейчас, эпос Манас должен быть известен не только книгам, каждый кыргыз и весь мир должен знать о нем. В нем очень много знаний, которые... Алмаз деген, мына Салбурунду жетектеген жана чоң инсан үчөөбүз классташпыз. Ушул биздин класстан ушундай бир жакшы чоң сүрөтчү чыгып атат. Бул Кыргызстан үчүн эмес, бүтүндөй адамзат маданияты үчүн бул сүрөттөр түз түрдө Кыргыздын улуттук маданиятка эмес, дүйнөлүк маданиятка кошкон салымы деп бааласак болот. Анткени бул сүрөттөр чындыгында эле оригиналдуу. Мындан 100 жыл, 200 жыл кийин булар абдан чоң мааниге болот, мына абдан чоң баага болот. Учурунда Ван Гогтун бир да сүрөтү өтпөптүр тирүү кезинде. Азыр Ван Гогтун сүрөттөрү канча миллиард доллардан сатылып атат бир картинасы. Мен ошого ишенем. Кайсы бир жылдары мунун ар бир картинасы ошондой эле акчага сатылат. Анткени бул уникалдуу, кайталангыс. Эмне үчүн кайталангыс? Анткени кыргыздын жан дүйнөсүндө жаралган, кыргыздын
рух дөөлөтүнөн жаралган чыгарма. Ошон үчүн Майрамкул Асаналиевке ийгилик каалайбыз, аманчылык каалайбыз. Биздин эмблемалар, биздин дүйнө эли көрүп турган белгилер Майрамкул Асаналиевдин колунан чыккан. Чолпон атадагы жанагы эмнелер жана рух ордодогу оймо чиймен бар жасалган бардыгы тең Майрамкул Асаналиев жасаган. Бишкек шаарынын эмблемасы кабылан секирип турат. Бул кабылан деген бул арулуктун белгиси, кабылан эч бир көз карандысыздык белгиси, бул тайманбастыктын белгиси. Ушундай бир өзүбүздүн улуттук колоритке, улуттук өзүбүздүн баалуулуктарга негизделген сүрөттөрдү тарттык. Ошон үчүн мен Майрамкул Асаналиевди бул кыргыздын куту катары эсептейм. Кыргызга келген кутсуң, аман эсен болуп, ден соолуктуу болуп, иштерине ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Мурасы деген бир коомдук бир бирикме түзүп атабыз десек, анан эмблемасын сонун кылып иштеп чыгып берди да. Жана көчмөндөр оюнда турбай эмблема, ошондон да кооз кылды. Анан ошонун ичинде эмне аткаразыңар дейт. Анан биз айттык, ар бир айылга ушундай маданий борборлорду курабыз. Ошол менен элге жайылтабыз десек, анан агай ушул калпакты да жайылткыла, калпакты деп туруп анан ушул калпактын логотипинде ушул агай чийип берген да. Анан биз калпакты кийип жүрсөк эле чет өлкөлүктөр Москвадан көрүп алып бул оюлар эмнени билгизет десе эле айта албай калабыз да. Анан кийин өзүбүз уялабыз, эмнеден жасалды, кандай депчи. Жак, директор менен жакшы бет чакырып. Агай бар оюмаларды дегидей кылып чечмелеп айтып бергендечи, калпакты кийбей жүргөн кишилер да ушундай калпакта мага да жазат берчи дейт экен да. Көрсө баардыгын маанилүү болуш керек экен. Мына жерде оң сол ичкилик баягы кыргыздын 3 канаты боз үйдүн ичинде баягы ынтымакка келип кут уютуп отурат деп анан сонун кылып жазып берди. Дагы көп оюларычы. Анан биз ушул калпакты Кудай буйрукса бир жакшы үкөккө сала алып атабыз. Орчу упаковка деп коебузбу. Анан кечинде ушу көргөзмөдүн угуп эле аябай сүйүндүм. Агай дедим, жакын арада ушу биз сизди колдойлу бул китебин чыгарып койгондо билбеп турдум. Ушул китептерди, оюларыбыздын баардыгын бириктирип туруп бир китеп кылалы. Анан кийин ушу Москвадан баштап туруп чет өлкөлөргө да ушу көргөзмөңүздү жакшынакай кылып уюштуралы десек, агай антип берсеңер сонун болот эле дейт. Şu kişiyle söz söyleyip. Анан эми бул жерде биз бул кол менен санасы азыраак эле, бул жерде да бир досум турат, Элдер Аттокуровго окшогон бир кыргыз таануучулардан бир колго санаа ала тургандар эле калды да. Анан ошон үчүн агайды бир убактысын таап, ушул Москва шаарында бир 400-500 миңге жакын кыргыз жашап атабыз дейт. Кече элчи менен жолугуп келдим. Анан ага да кайрылып, калганда шаарларда, анан жалаң эле кыргыз эмес, эми баягы адамзаттын мурасы деп атпайбы агай. Башкаларга да айтып, мына биз жөн эле келген жокпуз. Ушул биздин мурасты силер да көргүлө. Кааласаңар, силерге да бир ушундай кийип жүргүлө биздикин дегенге чейин шарт түзсөк деп атабыз. Агайыбызды эрчитип алып, баардыгы менен сыймыктанып, сиз жана биздин агай эмени куту деп атпайсызбы? Туура эле айтып атасыз. Себептен буларга окшогон кут уюган адамдар жок болуп кетсе, кыргыз деген өзүбүз жок болуп барабыз да. Анан сизге рахмат. Чыгармачылыгыңызга ийгилик болсун. Кыргыз деп соккон жүрөгүңүз токтобосун. Ар дайым ушундай кылып бизди жакшы багытка үгүттөп турсаңыз, анан биз сизди көрүп алып туруп артыңыздан даңгыр жолго түшүп ээрчийли. Председатель, ага сөз бербесем эртең сокращение болуп жумуштан чыгып кетти. Мен сүйлөп коеюн. Саламатсыздар. Таныштырып койсоң. Сөз бар го, сакадай болгон сары алтын деген. Ошол сыяктуу Майрамкул байкебиз дагы ошол аралыкта бир сүрөтчү болуп эле. Бирок баягы ошол кичинекей адамдын ичинде маана саламы, графика жаатындагы бир мындай айтканда уютку деп атпайбыз, ошону көтөрүп жүргөн адам да. Анан ошол сүрөтчүлөрдүн ичинде бир нерсени изилдеген адамдар болот да. Аларды мисалы жөн эле тартып коюш эмес, аны изилдөө деген сөз бар да. Анткени ошол тамганы, биздин баягы оюн чийимди, манас аламын изилдөө бул чоң нерсе да. Анткени манас аламы дагы ачыла элек, кени көп.
эми бул четен эле ой атабыз. Анткени бул баягы түгүнгүс байлыгыбыз. Бизде ошол эки чоң нерсе кыргызды кыргыз кылып турат, бул манасыбыз, анан чынын айтматыбыз. Анткени ал баягы аягы жок, түбү жок бир чоң денибиз. Ошол нерсени сүрөтчүлөрдүн арасында бирин серин адам изилдеп келет. Анткени баарыбыз билебиз, мисалы чоң көргөзмөлөр өткөндө ошол эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына